Баткен облысындағы Кыргыз-Тажик чегарасындағы кырдаалдан улам жабыркаган 52 турак үйдүн орду тазаланды. Чегара чырынан облыс боюнча 220 объект талкаланган. Анын ичинен 136 турак үй, 84 мамлекеттик объект жабыркаган. Азыркы маалда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Лейлеке 25 чатыр, Баткен районуна 36 чатыр тигилип, 32 мобилдик турак үй курулган. Курулуш иштерин баштоого ошо аянттарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Учурда Лейлек району боюнча 41 турак үйдүн орду тазаланды. Баткен району боюнча 11 турак үйдүн орду тазаланды. Жалпы 52 турак үйдүн бүгүнкү күнгө 52 турак үйдүн ордулары тазаланып, тиешелүү жанагы строительный мусорлордун баардыгы чыгарылып, аянттар ордуна ошолеки курууга, жаңы курулуш жүргүзүүгө ошо аянттар даярдалды. Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда күйүп күлгө айланган имараттардын баары чегарага чектеш айылдарда болгон. Үйлөрү өртөлгөн жергиликтүү тургундардын баш калкалоого жери жок, айласыз мектептерде жашоого аргасыз болду. Карапайым калктын аянычтуу абалына калың эл четте карап турбай, биринчилерден болуп Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду жардам көргөздү. Фонд тарабынан азык-түлүк жеткирилип, жеринде ысык тамак берилди. Алдыңкы күндөрү фонд тарабынан жабырлануучуларга акчалай жардам тапшырылат. Азыркы учурда биз аманаттарды чогултуп атабыз. Биздин Элим барсыңбы коомдук кайрым фондунун эсебинде турат. Буну болсо биз комиссиянын негизинде Америкада мекендештер менен которуп баштады. Австрияда мекендештер которуп атат. Украинадагы, Германиядагы айтор дүйнөнүн ар кайсы жагынан дагы мекендештер кайдыгер карабай аманаттарды которуп атышат. Эсепке 3 категорияда беребиз буюрса. Биринчи категория ошо каза болуп калгандардын үй бүлөсүнө акчалай түрдө жардам болот. Экинчи категория азыр жаракат алып больницада, ооруканада жаткандарга дагы акчалай түрдө жардам болот. Үчүнчү категориядагы ошо баягы чек аралаш жакта үй күйүп кеткен, азыркы учурда чындыгында муктаждык болуп жаткан үй бүлөлөргө дагы акчалай түрдө каражат түрдө беребиз. Баткен районундагы Курчабалга чет жерлерде жүргөн мекендештерде кайдыгер караган жок. Алар Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун эсебине $10.000 ашуун каражат которду. Алардан топтолгон акчаны алып баруучу жана ыктыярчы Нурсултан Майназаров чегара чырынан жабыркаган жарандарга тапшырып келди. Анын айтымында азыркы маалда жергиликтүү тургундар азык-түлүк, жылуу кийимдер менен камсыз болуп, көбүрөөк материалдык каражатка муктаж. Баткенге буюрса классташтардын атынан анан бизге Чикаго ынтымагы деген жакшы бир коом бар. Ошол жигиттер бизге $16.600 жөнөттү. Биз дагы өз классташтар менен $4.000 акча үстүнө коштук. Ошонун бир $15-16 менен барып, элдерди зыярат кылып, абалын көрүп, анан кээ бир маркум болгон үй бүлөлөр бар болчу. Анан кээ бир жабыркаган үй бүлөлөр ошол жакта туткунга алынып, ооруканада жаткан инсандар бар болчу. Аларды зыярат кылып келдик. Анан үйү күйгөн адамдарды зыярат кылып, эми азырынча адам мындай айтканда эч жерде жашабайт бир. Экинчиси башка жерде иштеп акча каражат тапкан мүмкүнчүлүгү жок. Ошо аз дагы болсо колдоруна бир 30.000-40.000 сомдон, кээ бирлерин 20.000 сомдон берип кетип аттык. 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыккан. Көп өтпөй тажик аскерлери куралдык чабуул жасап, 28-30 апрель күндөрү тажик тараптын агрессиялык кол салуусунан 189 кыргызстандык жабыркап, алардын 36-сы каза болду. Айтулкунан Апяева, Самат Төлөт Акунов, 5 канал.